وبركاته. الدرس الرابع 4 سباق الإعراب. إعراب деген бұл эмне десе, араб тилиндеги эң маанилүү, то есть араб тилинин грамматикасынын эң маанилүү темаларынан бири. Al-i'rab деген сөздүн аягын өзгөрүүсү. Эми тариф деген аныктамасы. Тарифи бул эмне десе, айтылат. Тагиру авахирил келими, сүйлөмдөрдүн аяктарынын өзгөрүүсү. I'rab деген эмне десе, сүйлөмдөрдүн аяктарынын өзгөрүүсү экен. Лихтилафил авамили дахилати алейха дейт. Ага кирүүчү амилдердин өзгөрүүсү менен. Мындайча айтканда, бир сөзгө амил кирет дагы, аны башка эмне өзгөртүп салат. Мисалы, акала десеңиз зайдун кылды, инна деген зайдан кылып салды, иля деген зайдин кылып салды. Көрдүңүз, ошону сүйлөмдөрдүн аяктарынын өзгөрүүсү экен. Эмне менен өзгөрөт десе, ошол кирүүчү амилдер менен өзгөрөт экен. Эми өзгөрүү бизде эки түрдүү болот экен. Лафзон болот экен, ау тактирон дейт. Лафзон деген бул эмне десе, бул ачык өзгөрөт дейсиз, ау тактирон деген көңүлдүү өзгөрөт экен. Ошондо араб тилиндеги сөздөрдүн аяктары ачык өзгөрөт экен. Мисалы, зайдун, зайдан, зайдин. Эмне көрдүңүз, зайдун деп өзгөрүп атат, зайдан деп өзгөрүп атат, анан зайдин деп өзгөрүп атат. Анан кээде бизде эмне өзгөрбөй турган сөздөр бар экен. Мисалы, алиф максура. Захаба Мустафа, раайту Мустафа, марарту би Мустафа. Көрдүңүз, Мустафаюн, Мустафаян, Мустафайин деп окулган жок. Мисалы, эмнеге десе, анткени ушундай араб тилинде өзгөрбөй турган сөздөр бар экен. Алар бирок көңүлдүү өзгөрөт экен, ачык өзгөрбөйт деп айтылат экен. Эми маани бериңиздер. Араб тилинде амил бар. Амил деген бул эмне десе, өзгөртүүчү сөз. Экинчisi ма'мул бар. Ма'мул деген бул эмне десе, өзгөртүлгөн сөз. Үчүнчүсү бул амал. Амал деген бул эмне десе, ошол иш. Мисалы, өзгөрттү, анан ма'мул деген өзгөртүлдү. Эми амал деген бул өзгөртүлгөн нерсе. Амал кайсыл жакта болот десе, эмне сүйлөмдүн, то есть сөздүн эң акыркы тамгасынын аракетинде болот деп түшүнсөңүздөр болот. Амил деген өзгөртүүчү сөз, акала деген фейл, зайдун деген эмне фаил. Акала деген өзүнөн кийинки сөзү фаил кылып, эмне роф кылып салат. Эмне акала зайдун, зайд жеди, эмне жеди? Аллахма. Көрдүңүз, аллахма деген бул эмне десе, көш. Эми бул жерде амал кана кайсыл жерде өзгөрүү болот десе, амал ушул жерде болот. Бул үчөө биринчи сөздөр бардыгы амил деп айтылат, экинчи булар ма'мул деп айтылат, анан сөздүн аяктарындагы эмне аракеттер булар амал деп айтылат. Эми караңыздар, акала зайдун аллахма, не зайд этти жеди дейт. Инна зайдан десеңиз, инна деген өзүнөн кийинки сөздүн эмне насып кылат дагы, кабарын эмне роф кылат. Кийин муну аласыздар. Анан иля деген өзүнөн харфу жар өзүнөн кийинки сөздү эмне кылат, ар дайым жар кылат деп түшүнүңүздөр. Эми бул сизге бул сабакта пайда ала турган нерсе, араб тилинин грамматикасында эмне сөздөрдүн өзгөрүүсүн окутат экен. Ал тема эмне десе, эроо экен. Ал өзгөрүү ачык болот экен. Зайдун, зайдан, зайдин жок, аллахма депчи. Жокса көңүлдүү болот экен. Көңүлдүү кандай болот десе, мисалы, захаба Мустафа, захаба деген фейл, мына фаил эле. Бирок Мустафа деген бул эмне экен, өзгөрбөй турган сөз болгондуктан бул тактирон дейсиң. Раайту десе, Мустафа, көрдүңүз, мына бул жер эмне өзгөрүү тактирон болду. Марарту би Мустафа десеңиз, бул деле бул жерде өзгөрүү тагдырда болду, ачык өзгөрбөйт экен. Ушундай сөздөр бар экен. Сиз түшүнө турган нерсе, I'rab кээде лафзон болот экен, ачык болот экен, кээде эмне экен, тагдирон болот экен деп түшүнүңүз. Эми кээде өзгөрүү эмне менен болот десе, бизде иптида деген бар. Мисалы, зайдун талибун десе, эми i'rab деген буга чейин айттык, биз сүйлөмдөрдүн аяктарынын өзгөрүүсү. Бирок эмне менен өзгөрөт десе, кирүүчү амилдер менен, амил кирет экен да бир сөздү өзгөртүп салат экен. Бирок бизде эмне муптада бар. Зайдун талибун десең, зайд эмне студент деген да. Бирок ошол зайдун дегенди домма, ким буну домма кылды десе, бул жерде талаштар бар экен. Ошонун туурарагы ошол иптида. Зайд деген сөз биринчи келгендиги үчүн ал домма болуп окулду деп айтылат экен. Ушуну түшүнсөңүздөр болот экен. Бул ким анан роф кылды деп айтса, зайдун деген сөздү ким домма кылды десе, иптида. Ал биринчи сөздүн башында айтылгандыгы үчүн ал домма болуп окулду деп түшүнсөңүз болот. Эми язхабу зайдун дейт. Язхабу деген бизде эмне фейл мудори бар. Фейл мудори ага кирүүчү амилдер бар. Мисалы, лам не язхаб дей турган болсоңуз, эмне лам кирет дагы, андан кийинки сөздү эмне кылат, сүкүн кылып салат.
Бирок эми yazhabu дегенди ким роф кылды, ким домма кылды, могу ламдар жок тиги, могу ким роф кылды дей турган болсок, араб тилде айтат экен, эгер ошол фейл мудордун башында өзгөртүүчү амил жок боло турган болсо, ал домма болуп окулат экен деп түшүнсөңүздөр болот. Ошо менен биздин тиги европ сабагыбыз бүттү. Түшүндүңүздөр деп ойлойм. Сөзсүз түрдө ошол видеого лайк басып, каттала кетиңиздер. Аллаху а'ламу бис-саваб.